Биздин ичибиздеги жашыруун лаборатория биздин организм тамак ашты кантип сиңирет. Биздин органдардын иштеши үчүн азыктандыруучу заттар керек. Алар биздин организмге тамак аш аркылуу кирет. Тамак бизге энергия берет жана өсүүбүзгө шарт түзөт. Тамактангандан кийин басабыз, көңүлдүү ойнойбуз, ой жүгүртөбүз, сабак даярдайбыз жана ата-энебизге жардам беребиз. Анда эмесе ичкен тамак ашыбыз биздин ичибиздеги жашыруун лаборатория аркылуу организмибизге кантип сиңгени жөнүндө саякатка чыгалы. Биз тамактанганда ичибиздеги тамак сиңирүү деп аталган укмуштуу механизм саат сыяктуу айланып өз ишин баштайт. Тамак сиңирүү системасы кекиртек, кызыл өңгөч, боор, карын, ичке ичеги жана жоон ичеги. Биздин тамак сиңирүү системабыз сырдуу лабораторияга окшош. Ооз ага кирүүчү эшик. Ушул жерден тамак сиңирүү процесси башталат. Биз тамакты жытынан жана даамынан билебиз. Биз тиштеп чайнаганда шилеке менен аралашат. Тамакты чайнап жуткандан кийин кекиртектен кызыл өңгөчкө түшүп кетет. Анда тамакты бөлүп түшүргөн бөлүкчөлөрдөн турат. Мында тамак келип карынга түшөт. Карын бул ашказан. Ашказандын көлөмү 2 стакан сууга барабар. Тамак түшкөндөн кийин карын 3-4 литрге чоюлат. Ашказандын маңызынын жардамы менен белокко, майга жана углеводко ажырайт. Тамак адамдын ашказанында майдаланат. Ал процесс ичегиде уланат. Ичке ичегиде тамактагы бардык пайдалуу заттар организмге сорулат. Мында негизинде боор жана боордо жашаган өт канды тазалап көзөмөлдөп турат. Ичегинин ичиндеги кырындылар аркылуу азыктандыруучу заттар кан менен бардык органдарга тарайт. Тамактын калдыктары жоон ичегиге келет. Мындай заттар клетчаткалар деп аталат. Аны жоон ичегидеги микроорганизмдер жактырат жана алардын жардамы менен калган калдыктар организмден чыгарылат. Биздин сырдуу ички лабораториябыздын туура жана таза өсүшүнө, өмүрүбүздүн узун болушуна өзүбүз жардам беришибиз керек. Ал үчүн биз биринчиден тамактарды туура тандашыбыз керек. Тамактануу экиге бөлүнөт. Туура жана туура эмес тамактануу. Туура эмес тамактар чипсы, кетчуп, гамбургер, шаурма, газдалган суусундуктар, түрдүү шоколадтар, бат даяр болуучу кесмелер. Аларга роллтон, алкони, доширак кирет. Буларды канчалык жакшы көрүп жесеңер, алар организмге киргенден кийин уу сыяктуу таасир этип, көп ооруга алып келет. Аскандуулук, ашказан оорулар, алсыздык. Ал эми туура тамактануу үчүн организмге белоктор, майлар, углеводдор, витаминдер жана минералдар керек. Биз аларды тамак аштан алабыз. Алар балыкта, этте, сүт азыктарында, жаңгакта, өсүмдүк майларында, жер жемиштеринде, дан азыктарында, балда, кантта болот. Жер жемиштерди дайыма жеп жүрүү адамдын өмүрүн 15-20 жылга узартат. Ар ким өзүнүн ден соолугу үчүн өзү жоопкерчиликтүү. Биздин ички сырдуу лабораториябыз бизге көп жыл бою кызмат кылышы үчүн өз убагында туура тамактанып, спорт менен машыгуубуз керек. Ошондо биз сергек, акылдуу, шамдагай жана ден соолугубуз бекем болуп өсөбүз.